Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер маанилүү маек программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Биздин бүгүнкү маек кура турган темабыз акылдуу эсептегичтер деген сөздүн тегерегинде сөз болот. 17:00 чейин эгерде ушул теманын тегерегинде суроолоруңуздар же сунуш пикир каалоолоруңуздар болсо байланышка чыгып 65 42 33 жана 65 42 34 телефондоруна чалсаңыздар болот. Биздин конокторду сиздер менен тааныштырып кетейин. Нурлан Садыков улуттук энергетикалык холдинг компания Ачык акционердик коомунун төрагасынын биринчи орун басары келип отурат. Куш келипсиз. Марат Мамытов Түндүк электр Ачык акционердик коомунун долбоорлорду ишке ашыруу боюнча дирекциясынын аткаруучу директору, ошондой эле Алмаз Мадалбеков Түндүк электр Ачык акционердик коомунун электр энергиясын сатып алуу жана сатуу бөлүмүнүн жетекчиси. Кош келипсиздер. Алгач суроо мына бүгүнкү биз маек кура турган темабыздын эң өзөгүн түзгөн бул акылдуу эсептегичтерди. Деги эле акылдуу эсептегичтер деген мурунку акылдуу эсептегич эмеске киреби же болбосо эсептегичтерден эмне айырмасы бар да? Биринчиден, албетте бул эсептегич бүгүнкү заманбап керектүү, мына айтканда кеңири колдонулган бирден бир электр энергетик тармагында керектүү нерсе болуп эсептелет. Эмне дегенде, ошонун негизинде биз түзмө-түз биздин керектүүчүлөр менен мамилебиз болбойт. Дистантный деп коет, алыстан эле керектүү бизге кандай маалымат керек болсо, ошол маалымат биз так алып, өзүбүз обработка кылып, ошого жараша иш аракет кылууга шарт түзүлөт. Бул өзүңөр белгилүү болгондой 2010, 2011, 2012 жылдары Бишкек шаарында көп проблемалар болуп, электр энергия үзүлдүккө учурап, ошого байланыштуу биз ушундай чечимге барганыбыз. Бул бизден сырттан каражаттар тартып, ошол максатта мына Бишкек шаарында өтө жакшы иш аракеттер болду. Ошо негизинде бүгүнкү күндө биз Кыргызстан боюнча жалпы чүйрөндө, Бишкек шаарында ушундай керектүү эсептегичтер орнотулду. Бул эсептегич албетте ар кандай сын пикирлер болуп атат. Бул боюнча маалымат берип кетсек, бул орнотулган жерде кээ себептерге байланыштуу, субъектив себептерге байланыштуу ушундай ошол 2012-ден бери орнотулгандан мезгилден бери бир ай эле ушундай проблема пайда болуп калды. Бирок ал проблема боюнча да биз кеңири айтып кетебиз. Бирок жалпы бул долбоор ийгиликтүү болду деп эсептейбиз. Эмне дегенде, ошо негизинде гана биз көп ийгиликке жетиштик. Бул биринчиден жоготуулардын пайызын төмөндөттү. Кескин түрдө 2 эсеге төмөндөдү. Кошумча каражаттар чогултуу максатында. Бул да жакшы жемиштүү болду. Үчүнчү, бул электр энергия үзүлдүккө учурап атат. Бул эң негизги энергетикада 3 жооптуу тармактардын бири болуп эсептелет. Ошол негизинде болсо биздин мынакандай биздин индикатор болуп эсептелет. Ошо негизинде биздин керектүүчүбүз бизге баа бере алат. Рахмат, айтсаңыздар эми Марат мырза, мына Алмаз мырза сизге да тиешелүү. Негизинен кардарлар ошол акылдуу эсептегичтерди койгондон кийин же койгонго чейин мындай түшүндүрүү иштери канчалык ачык, так, канча мөөнөттө жүргүзүлдү? Ушул боюнча Марат мырза сизге суроо. Буга чейин айтып кеткендей, биз бул акылдуу эсептегичтерин 2012 жылдан бери коюп келатабыз. Чындыкты айтып кетиш керек. Башында койгондо биздин баягы карларда түшүнбөстөр көп болду. Эмнеге алмаштырасың деген сөздөр болду. Анан биз ошо телевидение аркылуу, радио аркылуу, интернет аркылуу элдерге түшүндүрмө иштерин жүргүздүк. Ошонун кесепетинен Бишкек шаарында баягы жер тамы үйлөрүндө 95% уже акылдуу счетчиктерди койдук да. Бул иш муну менен токтотулбайт. Мына бул иш Чүй областында дагы, Талас районунда дагы быйыл дагы коебуз да. Рахмат. Эми айтсаңыздар, ушул акылдуу счетчикти же акылдуу эсептегичти коюп аткан учурда бул долбоор мамлекеттин эсебинен каржыланып коюлдубу же ар бир жаран өзүнүн эсебинен зымын тарттыбы, өзүнүн эсебинен тиги жабдууларды алдыбы? Кандай болду ошол боюнча? Бул боюнча 2012 жылы немецкий банк бар, KfW деген, ошол проект негизинде Бишкек шаарына коюлду. Андан кийинки жылдары, былтыр, мурдагы жылдары бул Түндүк электр компаниянын өзүнүн каражатына коюлду. Ошол 2012 жылдан бери коюлган, Бишкек шаарына коюлган миллиардтан ашкан акчалар коротулду. Ошол коротулган акча мындай айтканда быйыл ошол коротулган акчаны биз актадык десек болот да. То есть 10 жылдары ошо Бишкек шаарында, Чүй областында биздин жоготуулар 30-40%-га чейин жетти.
ушул акылдуу счетчиктер койгондон кийин быйыл, скажем, акыркы айлары Бишкек шаарында жоготуулардын пайызы 10%га чейин түштү да. Түштү. Негизинен мисалы үчүн көп эле жарандарда мындай суроо да пайда болуп, наразычылыктар жүрүп атат да. Алмаз мырза, сиз жооп берсеңиз ошого. Кээ бирлер мисалы үчүн ошол светке колдонгонун төлөгөнү барганда, электр энергиясын пайдаланганы барган учурда ошол эсептегичке да акча төлөйсүңөр же зымын тартканга да төлөйсүңөр деп сиздердин ошол инспектор кызматкерлериңиздер сураган учурлары дагы көп колдонгону боюнча бизге маалыматтар келип түшкөндө, ушул боюнча эмне деп жооп бересиз? Бул 2017 жылы февраль айында бизде негизинен акылдуу эсептегичтер орнотулган кардарларга келген эсеп билдирмелердин суммаларына нааразы болгон кардарларыбыз болду. Алар баягы жогоруда балким кийинчерээк да сөз болот чыгар ал жөнүндө. Биз техникалык себептерге байланыштуу кардарларыбыздын бир бөлүгүнө акылдуу эсептегичтерге орнотулган январь айынын эсеп билдирмелерин декабрь айында орто эсепке алганга байланыштуу суммалары декабрга салыштырмалуу көбүрөөк болуп калды да. Ошол үчүн январь айынын эсеп билдирмелери февраль айында көп суроолорду пайда кылды. Ал эми сиз айткан эсептегичтерди орноткон үчүн же болбосо ал эсептегич орнотконго зым үчүн же жумуш үчүн бул бизде андай фактылар жок. Бизде түндүк электр ишканасы боюнча электр эсептегичтерди орнотуу, акылдуу эсептегичтерди орнотуу, зым, кабелдик зым эсептегичтин өзү жумушу бүт бардыгы бул түндүк электр ишканасы тарабынан төрөлөнөт. Ошол ишкананын эсебинен, эсебинен. Жана кардарлардан эч кандай акча төлөөнүн кажети жок. Кошумча толуктоо. Албетте, бир гана эсептегич орнотулбайт. Ошол тарамдардын баардыгы ремонттолуп, эскиге жеткен аба чуалгылар, кабелдик линиялар, трансформаторлор меткасы башынан баштап ошо биздин абонентке чейин ошо керектүү иш аракеттердин баардыгы аткарылып, электр энергияны үзгүлтүккө учуратпай, сапатын жогору кылып, ошо 220 вольтка чейин ошо жооп бере турган, стандарт жооп бере турган ошо деңгээлге жеткизип, айтканда законченный циклдын негизинде биз электр энергияны берүүгө ушундай шарт түзүп атабыз. Бирок ошол орнотуп аткан учуруңуздарда балким мисалы үчүн ошол инспекторлор, кызматкерлер өздөрүнүн иштеринен да кыянаттык менен пайдаланганга аракет кылган учурлар болсо керек да. Көбүнчө биздин Бишкектин ошол ак өргө, арча бешик жана жаңы конуштарда ошол акылдуу эсептегич орноткон учурда ошол инспекторлор мисалы үчүн тарткан зымы үчүн сураган, өзүбүздүн жаңы салынган үйүбүзгө жаңы зымдар тартылса деле силер дейт зым тарткан үчүн дагы төлөшүңөр керек деген айтканда биз төлөбөйбүз, эмне үчүн биз төлөшүбүз керек, өзүбүздүкү жаңы эле болуп турса деген да учурлар болду дейт да. Мисалы үчүн буга кандай жооп бересиздер да? Ушундай дагы маалыматтар келип түшкөндө ушул канчалык эсептегич, акылдуу эсептегичтерди орнотуу бизде бул проекттин негизинде жүргүзүлүп жатат. Жана дагы бир жолу кайталап кетмекпиз. Бул эсептегичтерди алмаштыруу, орнотулуп турган мурдагы эски эсептегичтерди орнотуу бул акысыз жүргүзүлөт. Ал эми сиз айтып жаткан учур балким баягы жаңы курулган үйлөр жөнүндө балким сөз болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн кардарлар эгер жаңыдан электр энергияга кошулуп үйлөрү бар, кечиресиз, жаңы салынган үйлөрү бар, мисалы үчүн 5 жыл, 6 жылдан бери жашап аткан, анан дейт зымдарды жаңысын өзүбүз кабелдерди, керектүү жана зымдарды тартканбыз дейт да, ошо электр чубалгыларын дейт. Анан дагы дейт төлөйсүңөр биз коюп аткан үчүн деп дагы сураган учурлар болду. Анан биз төлөгөн жокпуз. Ушул канчалык мыйзамдуу алар сурашкан деп дагы маалыматтар келген да. Эгер ошол эсептегичтерди алмаштыруу учурунда акча каражаттарын сураган учурлар болсо, ал мыйзамсыз. Жана биздин түндүк электр күнү түн иштеген колл-центрибиз бар. Ошол номерге же ишеним телефондоруна чалып байланышса болот. Кайсы номерлерге байланышка чыкса болот? Мисалы үчүн кайсы жерлерге кайрылса болот? Эгерде ошондой көйгөй жаралып калып, же бир суроолор болуп калса. 1209 биздин колл-центр күнү түн иштеген. Жана 338522 ишеним телефондору. 1209 бул кызматыңыздарга чалып байланышса болот. Байланышса болот. Ошол 24 саат иштейт. 24 саат иштейт. Жакшы. Эми негизинен азыр ошол акылдуу эсептегичтерди койгондон кийин, мисалы үчүн ал кантип эсептейт? Ошол да кызык да, көбүнөчү мисалы үчүн кээ биринин үйүндө акылдуу эсептегич коюлбаган болсо же коюла элек болсо, кандай эсептейт? Артыкчылыгы, мисалы үчүн ошол эсептегичти коюп кетти. Андан кийин эмне ишти аткарат, кандай болот? Мисалы үчүн мурун инспектор келип карап, көрүп, салыштырып кетчү эле. Азыр кандай да? Бул эсептегичтин баягы элде айткандай акылдуу деген сөздүн айырмасы ушундан да. Акылдуулук эмнеде? Мурда деген биздин инспектор же контролер
карлардан үйүнө барып, эшигин такылдатып, тарсылдатып, күндү түнү аңдып дегенде показания снимать эте албай кыйналып, эптеп бизге показаниясын алып келчү. Азыр болсо мындай инспектордун, скажем, бизге кызматы кереги жок. Биз аны кардардын үйүнө барбай эле дистанционно түндүк электрон сервер аркылуу эле 20-сынан 30-на чейин кайсы күнгө баягы показания снимать эте турган болсок, ошол күндөрү дистанционно абонент канча бир айда жакты ошону көрө алабыз. Бул эң негизги биринчи плюсу да. Ал тиги компьютер менен байланышып туташтырылганбы же кандай? Бул жерде байланыштын түрлөрү бар. Баягы бирок основной биздин байланыштын түрү через GSM аркылуу кетет. Ошол показанияны алгандан кийин биздин автоматтык түрдө биздин компьютерге расчетуна кирет. Киргенден кийин ошо биздин кардар бир айда канча жаккан электр энергиясынын счету чыгат. Рахмат. Азыр телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алалы. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Угабызбы? Сизди угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Мен суроом мындайча, ушул учетчик боюнча айтайын дедим. Алло, саламатсыңарбы? Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Сурооңуз. Мен суроо берейин дегеним бул учетчик боюнча, азыркы акылдуу учетчик боюнча. Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп атабыз, сурооңуз. Мен учетчик койдурдум эле, ошону бесплатно койбоду. Мен пенсионермин. Кайсы жерде? Азыр эми биз Жалал Абад шаарында караштуу Чөшкүч айылында жашайм. Октябрьский рейске карайбыз. Ар 15 күндө көбүрөөк келип жазылып келип атат мурдагыдан. Койгон учетчиги бесплатно коюлбады. Менин аркаман коркутуп 150-нү пенсиям тигиче алышты. Аты жөнүңүз ким болот? Туура эмеспи? Азыр мурункудан көп төлөп атам. Мен карызым жок. Аты жөнүңүз ким? Атым Бышакова Гүлнара. 61 жаштамын, пенсионеркамын. Рахмат, сурооңузга жооп берсеңиздер. Албетте, андай нерсе көрүнүш. Азыр кечиресиз, азыр дагы бир телекөрүүчү ошону алып туруп чогуу жооп берсеңиздер, Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Тиги телевизордон акча угушкан жокпу? Алло. Сурооңуздарды бериңиз, угуп атабыз. Саламатсыз. Саламатчылык. Мен сизге акылдуу эсептегичтер боюнча алып эсептеген пока меники Кудайга шүгүр туура эле. Экинчи электричествонун базы боюнча суроо берейин дедим эле сизге, могу түндүк электрдин сатуу жагын бөлүм жетекчисине. Мына былтыр телевизордон айткансыңар, ошо Север электронун. Биз Казакстандан свет алып аткан убакта 2 сом 25 тиынбы, 2 сом 16 тиын азыр төлөп атпайсызбы? Ошол Казакстандан биз экспорт токтогондо кайра 70 тиынга чөт деп, Мына Казакстандан биз былтыртан жаштан бери свет алган жокпуз, бирок меникине 2 сом 16 тиындан Казакстандын базы боюнча свет чыгып келип атат. Кайсы жерден чалып атасыз? 11 жылга айылынан Токмоктон. 2 сом 16 тиындан чыгып келип атат. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Биринчи Гүлнара жашоочу Жалал Абадтан. Октябрь участкалардан телефон. Бул өзү негизи эсептегичти биздин кардарларга бекер орнотулуш керек. Мисалы, бизде экиге бөлүнөт, калк эмес деп. Калк эмес биздин керектөөчүлөр, алар өзүлөрүнүн жеке өзүнүн каражатын сатып алыш керек өзү эреже боюнчачы. А калктуу биздин абоненттерибизге милдеттүү түрдө биздин компаниялар орнотуп бериш керек. Бул боюнча албетте бул өтө туура эмес. Эмне дегенде андай көрүнүш бир гана ошо Октябрьский рейсте эмес, жалпы ушул көрүнүштөр ал боюнча мен жеке кайрылып кетет элем. 56-03-32 номерге телефон чала турган болсо, биз бул маселени чечип, оңуна чечип бергенге убада беребиз. Албетте, жогоруда сиз да ошол маселени көтөрүп кеттиңиз. Эми арабызда ар кандай биздин коллегаларыбыз болуп калышы мүмкүн. Ошол кыянаттык менен мамиле кылып, ушу каражатка алуу максат ар кандай иш-аракет кылган ушул учурлар бар, жок эмес. Ошонго байланыштуу биз албетте сөзсүз бул көзөмөлгө алабыз. Бул маселени чечүүгө биз сөзсүз түрдө көмөктөшөбүз. Нурлан мырза, телефонун дагы бир жолу Гүлнара. 56-03-32 0312 56-03-32. Түз номер ошол күндүзү
телефон чалса биз албетте ошого реагировать кылабыз. Анан эгерде Кокустан Гүлнар айым кечиресиз, сиздерге телефонго байланышка чыга албай калса дагы сиздер ошо Жалал Абадтын октябрь айылындагы ушул боюнча тактап анан Гүлнар айымга кайра акчасын кайтарып берүү боюнча чечсе болобу, болбойбу? Албетте чечебиз. Бул өз негизи каражат алуу, бул туура эмес. Туура эмес, мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Мыйзамсыз, Анан мыйзамдуу, мыйзамсызбы аны ошо ошого жараша ошо органдар баа берет да. Телефонун жазып алды болуш керек. Экинчи телегөрүүчүбүз суроо берди. Экинчи маселе боюнча албетте бул бир гана түндүк электрге таандык эмес, бул жалпы Кыргызстанга таандык маселе. Ооба өз учурунда өз убагында ушундай көйгөй болгон, биз өзүңөр белгилүү болгондой электр энергияга муктаж болгонбуз, чектөөлөрдү киргизбөө максатында биздин ушундай иш аракет болуп, ошо негизинде биз Казакстандан электр энергия алууга мажбур болгонбуз. Бирок ошол учурда, ошол мезгилде бул туура кадам болгон, туура иш аракет болгон. Ошол негизинде биз кыштан эсен-аман чыгып, бир да күн дагы биздин Кыргызстан элине электр энергия өчүү болгон жок. Бул азыр дагы бүгүнкү күндө мен айтып кетейин, жалпы Кыргызстан боюнча мына суу балансы боюнча айтып кетсек, энергетика жана суу балансы боюнча кырдаал жакшы. Бизде бүгүн суунун көлөмү былтыркы жылга карата 4 миллиарддан ашык суу көбүрөөк токтогул суу сактагычында бар. Бул эмне деп түшүнүлөт? Бул бизде быйыл андай маселе болбойт. Баалар боюнча ооба албетте ошол жылдар ошондой болуп биз сырттан келген электр энергияны кымбат баадан алганбыз. Бирок бир эле нерсени айтып кетек, бизде Кыргызстанда 1 миллион 300 миң керектөөчүлөр болсо, ошонун 95% бул калк болуп эсептелет. Ошо 95% калкка биз гарантированно электр энергияны социально ориентированный тариф аркылуу берилет. Мындай айтканда, шаар жергесинде 700 киловатт электр энергия 77 тиңден берилет. Айылда? Тоолуу райондор болсо, тоолуу район, бийик тоолуу райондор болсо, аларга кыш мезгилинде 1000 киловаттка чейин 77 тиңден берилет. Ошол калганы канча? Ошол көлөм жалпы айтып кетсек, бизде бүгүнкү күндө бир жылдын ичинде 85% калкыбыз ошол көлөмгө алат электр энергияны. Мындай айтканда, кимдин мисалы үйү чоң болуп, 2 этаж, 2 кабаттуу, 3 кабаттуу үйлөр боло турмаса, алардын квадратурасы чоң болсо, ооба, алар ошо социально ориентированный тарифтен карап көбүрөөк алган ушундай шарттар, ушундай көрүнүштөр бар. Эмне дегенде, ошого байланыштуу алар биринчиден электр энергияны жылытуу иштетилет, да башка ошо свет берүү да колдонулат, ошого байланыштуу ушундай маселе болот. Рахмат, телегөрүүчүбүз бар экен, сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз. Менин суроом ушу акылдуу учетчик боюнча. Мен ошол үйүмдө 2 квартирада, например, биринчи, экинчи квартира болуп эсептелет. Ошол квартирада 2 учетчик коюлган, отдельно. Экөө тең 2000-2000ден ашып түшөт. 4000, 5000ге жакын төлөп атам. Болгону наркы квартира үйүмдө, наркы экинчи үйүмдө. Бир Аристонум бар, жалган айтпайм мен. Ошол эле иштейт. Кайсы үйдө, кайсы даректе жашайсыз? Иниси земледелиеде жашайм. Анан бул үйүмдө болсо, бул үйдөгү мейли, бирок газ плита колдоном тамак ашкачы. Электричество сайбайбыз. Отопление, печный отопление контрмында. Фамилияңыз ким? Фамилиям Абдимиталипова. Абдимиталипова. Дарегиңизди айтып койсоңуз, себеби дегенде азыр сиз конкреттүү түрдө айтып атасыз, конкреттүү барып көрүп текшериш үчүн дарегиңиз керек болот. Дарегиңизди айтып койсоңуз? Улица Адышева 93, 1-2 квартира. Рахмат, сурооңузга жооп берсеңиз, Алмаз мырза. Азыр кечиресиз, дагы бир телегөрүүчү бар экен, суроосун кабыл алып тургандан кийин чогуу жооп берсеңиздер. Биз сизди угуп жатабыз, сиз байланыштасыз, сурооңузду бериңиз. Мен коммерческий колдонуучулар боюнча сурайын дедим эле. Сурооңуз. Бизде акылдуу счетчик турат. Аны тияктан эле көрүп азыр жөнөтүп атпайбы, жөнөкөй калккачы. Бизди эмне үчүн 20-сынан 25-ине чейин звонок этип көрсөтүп айтышыбыз керек показанияны. Тияктан эле көрүп жөнөтсө болбойбу? Эменичи? Счетту. Жакшы, сиз каерден чалып атасыз? Бишкектен. Бишкектен, фамилияңыз? Оморов. Рахмат, сурооңузга. Жооп берсеңиз, эми биринчи суроосуна. Биринчи суроо боюнча эжебиздин Адышева 93 биринчи жай бул адрес даректерди биз азыр өзүбүзгө жазып алдык. Ал эми жанагы чыгып келип аткан 2000 киловатт саат же 4000 сомдун тегерегинде акча каражаттарын төлөөгө туура келип жатат дейт. Бул биз айтып кетмекчи. Аристон эле жагып атам, башка эч Аристон эле жагып атам деп айтып жатат. Тамакты газга бышырам деди го. Эми бул жерде Нурлан мырза айтып кеткендей, башта
700 киловатт сааттык көлөмгө эгер биздин кардарлар, калк кардарлары электр энергиясын жылытуу максатында пайдаланбаса жана көп 2 кабаттуу же 3 кабаттуу башкача айтканда чоң үйлөр болбосо, көлөмү, аянты, анда 700 киловатт сааттык көлөмгө кирет ар бир кардар. Ошондуктан Кыргызстандын жалпы кардарларынын 85%га жакыны бул көлөмдүн ичине кирип жатат. Бул жерде балким биз бул дарек боюнча биз барып көрөлү, өзүбүздүн кызматкерлерибизди кийинки эртең же болбосо эмки жумада биз жөнөтүп, анан тактап биз эсептегичтин иштөөсүн текшерип көрсөк. Алмаз мырза, ушул эле биринчи кардалыбыз ошо институт земледелия боюнча балким ошол туура эмес келип маалыматы, анан кыш учурунда мисалы үчүн көбүрөөк жаздыртып алып, ал акчаны оборотко айлантырганга дагы пайдаланууга мүмкүнбү деген дагы кээ бир жарандарыбыз суроолор берген да, канчалык ошол негиздүү болушу мүмкүн? Былтыр да ушундай окуялар болгон да? Айнур айым, бул электр энергияны жагуу боюнча биз мисалы үчүн баягы февраль айында болуп кеткен нааразычылыктардын негизинде мисалы үчүн бир кардар эсептегичтин көрсөткүчү туура эмес жазылды деп келген жок. Эсептегичтеги көрсөткүч, эми түшүнүктүүрөөк болуш үчүн орусча айтып коеюн, показания счетчикке мындай айтканда, баягы биз берген эсеп билдирме менен, счеттор менен туура келип атат. Туура келип атат. Бирок төлөөгө акыркы сумма көрсөтүлгөн мурдагы айга караганда көбүрөөк. Себеби? Себеби биз баягы мурда айткандай, декабрь айында техникалык себептерде биз декабрь айында так жаккан электр энергиянын көлөмүн биз ал сумманы кардарлардын колуна жеткире алган эмеспиз. Мисалы үчүн кардар 1000 сом жакса, бир айда 1000 сомго электр энергиясын пайдаланса, 700 киловатт сааттын 77 тыйынан, анан ашкан 2 сомдон 6 тыйынан. Биз ал кардарга баягы эсептегичтин көрсөткүчүн ала албагандыктан, биз кардарга орто эсеп менен мисалы үчүн 500 сомго эсеп билдирме бергенбиз. Болжол менен. Болжол менен. Кардар ал кардардын милдети эмес, ал келген эсептегичтин көрсөткүчүн барып эсеп билдирмеде көрсөткүчтү эсептегич менен барып сактап, салыштырбайт. Ал барат дагы тиешелүү түрдө өз убагында төлөп койгон. Да, жашай берет да. Анан январь айында дагы кардар 1000 сом жакса, баягы декабрь айында 500 сом калып калат го? Жок, ашыкча төлөгөн жок. Биз 500 сомго бербей калбадыкпы? Эсеп билдирменичи. Ошол 500 сом 1000 сомдук жаккан январь айына кошулат дагы 1,5 сомго эсеп билдирме келип атат да. Анан албетте кардарларда мурунку калып калганы январда кошулуп калып атат да. Анан кардарларда өзүнүн суроо пайда болот. Суроо пайда болот. Декабрь айы менен январь айы окшош эле болсо, ошол эле эсептеги, ошол эле электр жабдуулар иштеп турса, ошол эле муздаткыч, ошол эле телевизор, ошол эле башкача айтканда жанкы кардарыбыз айтып кеткендей Аристон. Эмне үчүн бир айда 500, бир айда 1,5 сом. Мына ушундай түшүнбөстүктөр пайда болгон да. Бирок 500дү сиздер болжол менен гана алып тургансыздар дагы, кийин толуктап ошол декабрь үчүн алынган да. Мисалы болжол менен айтканда. Бул негизи бул маселе баягы бизде кардарлардын сандары көп, кардарлардын баягы көрсөткүчтөрүн эсептегичтердин көрсөткүчтөрүн биз күндүзү жумуш убактарында барып биздин инспекторлор алган убакта кээ бир кардарларыбыз үйлөрүндө болбой калат. Көпчүлүгү жумушта, окууда, түшүнүктүү себептер менен. Анан ошол учурларда көрсөткүчтөрдү бере албай калган кезде кээде болжол менен кетип калат да. Бул акылдуу эсептегичтер эле эмес. Мындай учурларда болуп калат да. Жөнөкөй. Экинчи телегөрүүчүбүз. Экинчи телегөрүүчүнүн суроосуна жооп берип кетсем, бул жанагы Нурлан мырза айтып кеткендей, калк эмес деген, бул калк эмес кардарларга кирет. Бул жанагы өнөр жай, ишканалар болсо, фирмалар болсо, магазинде, дүкөндөр, цехтер, баягы мебель жасаган, жана башка ушул сыяктуу да. Анан машина унааларды оңдогон. Бул кардарларга биз деген ар бир кардар менен өзүбүздүн жеке контрактларыбыз бар. Келишимдерди түзөбүз да. Анан ошол келишимде биз кардардын милдетине ар айдын ошол келишимде көрсөтүлөт. 20-сынан 25-ине чейин өзүнүн эсептегичинин көрсөткүчүн бизге берип турууга булар милдеттүү. Себеби биз бул кардар калк эмес кардарларга биз электр энергиясы менен камсыз кылган учурда биз аларга саткан электр энергиябыз үчүн биз салык дагы төлөөгө милдеттүүбүз. Жана биз ошол салыкты төлөш үчүн кардарларыбызга биз счет фактура беребиз, мындай айткандачы. Ошол счет фактураларды бериш үчүн, кардар менен байланыштырыш үчүн, эсептегичтин көрсөткүчүн алып туруш үчүн, акылдуу эсептегичтин көрсөткүчүн алгандан тышкары дагы
өзү кардар өз көрсөткүчүн көрүп, эсептегичтин көрсөткүчүн көрүп бизге берип берүүгө милдеттүү. Рахмат. Эми бул жерден үчөөңүздөргө тең тиешелүү мындай суроо. Негизинен, мисалы үчүн өзү төлөгөндө 30 күнгө төлөнүш керекпи негизинен? Же кандай болуш керек тартип боюнча? Мисалы үчүн биринен бирине чейинби, же 30-дан 30-на чейинби, бир айдын чегинде болот, Анан мисалы үчүн инспекторлор айтат да, бирине чейин төлөңүздөр деп, мисалы үчүн келет, төлөңүздөр деп жанагы. Бирине чейин эмес, аякта датасы жазылат. Жок, мисалы үчүн 3-үнө чейин төлөңүз деп келет, же 4-үнө чейин деп. Анан жана азыр ошо сиздер айткандай акылдуу эсептегич көбүндө чыгып, анан акылдуу эсептегич жок үйлөргө дагы келгенде, мисалы үчүн жиберип коюңуздар, SMS аркылуу маалымат дейт го. Ошол сиз айткандай калк жөнөкөй эле жарандар да, пайдалануучу, физическое лицо деп айтылат орусча айтканда, юридический тиги фирмалары барлар, Анан ошол болгон учурда мисалы үчүн үстүнө болжол менен да кошуп коет да. Бирок ал фирма эмес, эчтеке цехи жок, ишканасы жок. Жөнөкөй эле жаран үйүн иштеткен. Ага болжол менен дагы 300 киловатт кошуп коет. Ага орто эсеп менен 1000 сомдун тегерегинде же 2000 сомдун тегерегинде ошол жаран алдын ала төлөйт да. Мисалы үчүн январь бүтсө, 1 февралда берген болсо маалыматты, ага 4-үнө чейинкинин ортосундагы жазып коет. Февралдын эле кошуп туруп төлөсө болобу? Канчалык эме да? Сиз айткандай, биз бул калк кардарлары менен түзүлгөн келишимдерде биз бир айда бир жолу эсеп билдирмеси, көрсөткүч, эсептегичтин көрсөткүчүн алып, эсеп билдирмесин берүүгө милдеттүүбүз. Бул келишимде так жазылган эмес. Сиз айткандай 1 күнү же 5 күнү же 27 күнү деп жазылган эмес, бирок бир айда бир жолу бир календарлык айга деп жазылган да, бир айга 30 күн, 31 күн, 28 күн айдын бир айдагы күндөрдүн көлөмүнө жараша. Анан сиз айткандай биз мисалы үчүн кардардын эсептегичтин көрсөткүчүн 20 Жок, биринде деп коелу, мисалы үчүн, же 30-унда деп коелу. 30 числосунда алсак, айдын. Биз ошол 30 күндөгү, ошол 30-унда алган эсептегичтин көрсөткүчүнө гана эсеп билдирме беребиз. Бирок ошол кээ бирлер болуп атпайбы? Жок, андай учурду мен жана айтып кеттим. Бизде мисалы үчүн өткөндө жана айтып кеткендей, кээде орто эсеп менен чыгат да. Ал орто эсеп деген ошол айда биз баягы эсептештин көрсөткүчүн алган убактагы айда мурдагы айдын орто алган электр энергияны берип тиги биздин биллинг системасы автоматтык түрдө орто эсеп менен эсептейт. Мисалы үчүн ноябрь айында кардар 500 сомго электр энергиясын жакса, ноябрь айында, декабрь айында электр энергиясынын көрсөткүчүн ала албай калсак, анда орто эсеп менен декабрда алып 500 сомго беребиз да. Жана тескерисинче мындай болуп калат да, мисалы үчүн март айы апрель айына караганда суук да. Рахмат, азыр суроо бар экен. Ошондой кийин улайлы, март айы дегениңизди эстеп турсаңыз. Сиз байланышта сурооңузду бериңиз. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, мен тиги электр энергия боюнча суроо берейин дегем. Бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен ушу Бишкектен чалып атам. Счетчигим күйүп кетип, анан мен Север электрден чакыргам да. Чакырсам анан кийин эме счетчик алгыла деди. Счетчик алып койдуруп, анан могу линиядагы эмелерин дагы без конца өчө берет, эме жаңыртып бергилечи десем, болбой коюшту да. Биз только счетчикти эле эметип беребиз деп. Мен счетчикти частныйга койдуруп, анан кийин алар келип жөн эле кошуп койду да. Дарегиңизди айтсаңыз, дарегиңизди. Бишкек, Малдыбаева 36Б 32. Фамилияңыз? Кудайбергенова. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Дагы бир телегөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алалы. Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сурайын, мынау 3 фаза счетчик койдургангачы? Сурооңуз? 3 фаза счетчик койдурганга. Сурооңузду бериңиз. Сизди Алло, 3 фаза счетчик койдурганга текстового акча төлөнөбү, төлөнбөйбү? Рахмат, рахмат. Биринчи телегөрүүчүбүздүн суроосуна эметсеңиздер, жана эсептегичин алмаштырганга акы төлөө сатып ал деп айтты деп жооп берип койсоңуз анда. Алмаз мырза же Марат мырза кимиңиз? Жооп берейин. Бул кардардын адресин жазып алдык. Адрес боюнча биз өзүбүздүн работниктерди жиберебиз. Но бир тактап кетиш нерсе, бул эгерде бул бизде граница раздела деген бар да. Эмне деген? Граница раздела. Эгерде граница разделанын ар жагында болсо, ал баянтта. Жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө кандай болот?
чек ара болот да. Ошо чек арага чейин бизге тийиштүү болсо биз баарын бекер оңдоп беребиз да. Эгерде бул ошол оборудование абонент балансында болсо, анда абонент өзү бирөөнү жалдап бүт баарын өзү кылыш керек да. Ошонун баарын такташ үчүн биз бул адрес боюнча биздин работниктерди жиберебиз. Кошумча айтып кетсем, албетте анда көйгөйлөр көп. Мисалы эсептегич кимдин карамагында болсо, ошол кимге ошо калк эмес болсо, эсептегич өзүнүн карамагында болот. Калк болгонго байланыштуу ошол эсептегичке чейин электр энергияны биз жеткизип беребиз. Тем более биз акылдуу эсептегич орнотулган болсо, ошол маселени биз чечүүгө биздин милдетибиз болот. Бирок бул жерде эсептегич однофазный болуш керек, эмне дегенде ушул маселе болгонго байланыштуу. Бирок жогоруда айтылып кетти. Бул дарек жазып алдык, ошол дарек боюнча биз сөзсүз түрдө реагировать кылабыз. Да бир нерсени айтып кетиш керек. Жалпы телекөрүүчүлөргө айтып кетиш керек. Мындай маселелер көп болуп атат, ушундай кайрылуулар көп болуп атат. Ошого байланыштуу биз жалпы Кыргызстан боюнча колл-центр деген ушундай кызматты киргизип атабыз. Бир гана түндүк электрге таандык эмес, а жалпы быйыл буюрса ар бир өрөөндө, ар бир региондордо ушундай мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биздин жарандарыбыз, биздин кардарларыбыз түзүлө чыгып, уюлдук телефон менен чыгып байланышса, ошонун негизинде биз ошол штатты карап, ошого жараша биз сырттан башка да мекеме ишканаларды да кошумча алып, алар менен тыгыз иштеп, мындай айтканда тез арада ошо проблемаларды чечүүгө ушундай толук кандуу шарт түзүүгө даярбыз. Ал боюнча бизде пландарыбыз бар, иш аракеттерибиз бар. Андан буюрса быйылкы жылы ишке ашырып, мындай айтканда биздин кардарларыбыз тез арада бизге байланышып, ошо өзүнүн көйгөйлөрүн чечүүгө шарт түзүп беребиз. Жакшы, экинчи телегөрүүчүбүздүн суроосуна алмаз 3 фаз алууга техникалык шарт алууга уруксатпы деген суроо берди кардарыбыз. 2016 жылдын октябрь айына чейин бизде убактылуу 3 фаз алуу уруксат техникалык шарттар берүү мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Азыркы убакта жергиликтүү райондук электр тармактарына кайрылып көрсүн кардар. Кайсы районго жашаса ошол жерине, эгер Бишкек шаары болсо чыгыш же батыш электр тармактарына, же болбосо түндүк электр ишканасынын өзүнө. Эгер ал жердеги кардардын электр энергия менен камсыз кылган трансформатордук көмөк чордонубуз, же болбосо ошол жердеги кабелдик линияларыбыз, кабелдик зымдарыбыз техникалык шарт мүмкүн болсо, мындай айтканда баягы жүктөмдүүлүгү жол берсе, анда биз техникалык шарт берүүгө милдеттүүбүз. Бирок айтып кетишибиз керек, азыркы күнү эгер калк эмес, калктык кардар өзүнө 3 фаз алуу техникалык шарт ала турган болсо, 2677-2700 сомдун тегерегинде акча каражатын төлөөгө туура келет. Бирок бул нерсе өзүнүн чектөөсү болот. Ал мен айткан киловатт эме мощностьты, кубаттуулукту каалаганча ала албайт. Эмне дегенде ар бир трансформатор, ар бир аба чуалган өзүнүн чектөөсү бар, ошо негизинен алат. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Бул бизде азыр бүгүнкү күндө интерактивдүү карта даярдалып атат Бишкек шаары боюнча. Ошол Бишкек шаарында биз ал сайтта да биздин улуттук энергия холдинг компаниясынын сайтында бар. Ошол жерде кайсы районда, кайсы көчөдө бизде электр энергияны берүүгө шарт түзүлгөн. Ошол интернет аркылуу билип алса болот. Мисалы, көп кабаттуу үй сала турган болсо, же чакан бир бизнес ача турган болсо, ал келип түндүк электрге кайрылып, же улуттук электр тармагына кайрылбай эле ошол интерактивный картаны көрүп, ошонун негизинде керектүү жерде, кайсы жерде шарт бар, ошого жараша ал өзүнүн бизнесин түзүүгө да ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ал азыр иштелип атат, азыр жакын арада уже бирок Бишкек шаарында биз жалпы Кыргызстанды камтыйбыз. Суроону толтоп койсом, толтоп койсоңуз, кыскача. Анан жанагы техникалык шартка төлөнө турган бул сумма бул кубаттуулугуна жараша болот. Көрсөтүлгөн уруксат алган киловаттына байланыштуу. Мен орто эсеп менен айттым, бул суммадан ашып кетиши мүмкүн, мындан төмөн болбойт да. Алган киловаттына сараса. Сиз айткан суммадан төмөн болбойт. Төмөн болбойт, орто эсеп менен айтып атам. Кубаттуулугуна жараша. Кубаттуулугуна жараша сураган. Мынакей, бизде ушул Бишкек шаарынын тургундарынан суроолор түшкөндө, Ак Ордодо дейт, Ак Ордо 3тө дейт, ошол контролер, инспекторлор келип дейт, жоготууга 100-200 сомдон бересиңер деп, ошол жарандардан чогултуп кеткен дейт да. Анан эгерде бербегендерге дейт, эме проводдорун, зымдарын кесип, ошентип кетип жатышат. Мен жооп берип коем, бул өзү негизи туура эмес, бул мыйзамсыз иш-аракет. Эмне дегенде, андай эч ким биздин кызматкерлердин укугу жок, андай эч ким аларга эме милдетин берген эмес, бул негизи туура эмес. Андай ушундай эмелер болсо, көрүнүштөрчү. Мен дагы бир жолу кайталап кетем. Ак Ордодо деп 56-03-32 деген номерибиз бар. Бул биз ыкчам түрдө, сөзсүз түрдө реагировать кылабыз. Бул өзү негизи туура эмес көрүнүш. Бизде эле ушундай сигналдар түшүп атат. Бирок биздин жарандарыбыз да бир аз суранып кетет эле.
албетте ким ошондой талапка турган болсо, ошондой каражат ала турган болсо, анын уюлдук телефондорун же ээлеген кызматтын фамилиясын берип бизге кайрылса, биз тез арада аны маселени чечебиз. Анан мына дагы экинчи ошо телегөрүүчүлөрдөн Сокулук районунан селекционный новостройка деген ошол гараждын үстү дейт да, ошол жерде 15 000 сомдон дейт жарандар чогултуп беришиптир да. Анан дейт эптеп эле бүт бары ошол проводторду, зымдарды өзүбүз сатып алганбыз дейт. Анан Элмурат деген бала дейт ошол электричествонун кожоюну ошол билет баарын деп мындай алып кеткен ошондой деп айтып атат да. Ошол боюнча дагы жазып алып ушуга өзүңүздөр жооп бергени контролдогон мүмкүнчүлүгүңүздөр болобу? Мисалы үчүн конкреттүү селекционный новостройка деген адрес Агордо 3-тө деп айтып атат. Ал биздин түзмө-түз милдетибиз. Ушундай көрүнүш болсо, терс көрүнүш болсо, биз милдеттүү түрдө, сөзсүз түрдө анда буларга дагы жооп бергенге мен сизге ушуларды тапшырып коеюнчу, өзүңүзгө ошол эфирден пайдаланып, мындай оң жагына туура мыйзамдуу жагына чечилет деген ойдомун. Себеби жөнөкөй карапайым жарандар балким маалыматы жок болуп, аларды келип ошол кыянаттык менен инспекторлор пайдаланыштагы мүмкүн да, эгерде мындай суроолор келип аткандан кийин эфирге чейин деп ойлойм да. Негизинен ошол акылдуу эсептегичтерди азыр канча Бишкектин жараны колдонуп атат, же болбосо канча миң, канча болду, жакшы болгон деп айтылып атпайбы? Ошондо канча киши колдонуп атат? Негизинен Түндүк электр компаниясында 550 000ден ашык биздин кардарлар бар. Ошонун ичинен Бишкек шаарында 220 000дей абонентибиз бар. Ошо 220 000 абоненттен биз 120 000 койдук. Калган бир 100 000дейи бул быйылкы жакынкы планыбызда жок Бишкек шаарында. Анткени бул 100 000 абонент бул этаж үйлөрдө. Азыр биз буларга койбойбуз. Андан сырткары былтыр биз Чүй, анан Талас областында бул иштерди баштадык. Чүй областына былтыр почти бир 43 000дей акылдуу эсептегичти койдук. Бул Кемин районунан баштап Панфиловго чейин. Талас областында 7 000дей счетчик койдук. Бул былтыр кылган ишибиз. 2017 жылга чейин кылган ишибиз да. Быйыл дагы буюрса ушул жумушту токтотпой дагы улантып атабыз. Быйылкы жылга буюрса Семирдин банк акчасынын тарабынан бир 20 000дей акылдуу эсептегичин коелу деп атабыз. Андан сырткары өзүбүздүн күчүбүз менен эки районду толук жабалы деп атабыз. Бул Кант району, анан Москва району. Жакшы. Эми мисалы үчүн ушул негизинен акылдуу эсептегичтерди бардык жарандар колдонгону мүмкүнчүлүгү бар деп атпайбыз. Ошол эле мезгилде өздөрүнө трансформатор сатып алганда жарандарыбыз бар эмеспи? Ошол эле мисалы үчүн калк катары колдонгон, эч кандай юридический эмес, ошол физическое лицо дегенде. Ошолорго дагы акылдуу эсептегичтер коюлабы же алар өздөрү эле эсептеп алып барып тапшырып турабы же кандай болот? Бул боюнча мен жооп берип коем. Албетте бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой Бишкек шаарынын тегерегинде мыйзамсыз ээлеген жер тилкелери бар. Ал жерде биздин Кыргызстан жарандары жашайт. Ал жерде мына былтыр октябрь-ноябрь айында да ушундай көйгөйлөр болгон. Ошого байланыштуу мен айтып кетет элем. Ал жер мыйзамдуу кызыл китеби бар биздин жарандарга сөзсүз түрдө жер тилкеси берилгенде жергиликтүү бийликтин түзмө-түз милдети ошол коммуникациялардын баардыгын жеткизип берүү бул жергиликтүү бийликтин милдети болот. Кийинки нерсени тейлөөнү бул электр энергия берүү кызматтарынын жок, өздөрүнүн мисалы үчүн өздөрүнүн трансформаторлору барлар акылдуу эсептегич коёбу же койбой койсо деле болобу? Орнотулат. Коюлат, аларга да орнотулат. Рахмат. Жана ишеним телефондору 24 саат иштейт деген 0312 56 02 32 болду, Бул биздин улуттук энергия холдингдин телефону, бул ишеним телефону, эртең саат 9-дан кечки 8-ге чейин бул телефон иштейт. Рахмат эфирге келип маалымат берип, ошол акылдуу эсептегич боюнча жалпы калкка маалымат бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Маанилүү маек программасынан акылдуу эсептегичтер деген программанын теманын негизинде көрдүңүздөр. Даярдап алып барган Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.